Эже манайыңыз кандай? Жок, манай кандай вакилет? Мына жакшы манай. Тодо болот атат, э? Болот. Маска кийбейсизби экен? Кыргызстанда коронавирус жуктургандарды кандай дарылар менен дарылап жатышат? Клиникалык протоколго ылайык коронавирус жуктургандарды вируска каршы дары-дармектер менен дарылоо сунушталат. Бул тууралуу бүгүн 10 апрелде өкмөттөгү брифингде Саламаттык сактоо министринин ордун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында лапинавир, гидроксихлорохин, ритонавир дарылары колдонулат. Ошондой эле ал оорунун белгилерине жараша дарылоо жүргүзүлөрүн билдирди. Дарылар жетиштүү. Бизде антибиотиктер жана башка керектүү дары-дармектер запаста бар, деди министрдин ордун басары. Россияда кыргызстандык жубайлар коронавирус жуктурду. Якутияда түбү кыргызстандык 2 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу Аргумент жана фактылар басылмасы жазды. Саха Республикасынын башчысы Айсен Николаев брифингде вирус жуктурган жубайлар Москвадан Якутска, андан кийин Алданга барган Россиянын жарандары экенин билдирди. Жубайлардын бири карантиндин режимин бузуп, Борбордук базарда ишин уланткан. Алар менен байланышкан базардагы адамдар үчүн бул чоң коркунуч. Азыр Алданда бул базарды жабуу жана ал жерде болгон адамдардын бардыгын аныктоо боюнча чаралар көрүлүп жатат, деди Николаев. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги обсервацияда жаткандардын тамагынын тизмесин жарыялады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова өзүнүн социалдык баракчасына сүрөт видео бөлүшүп, Кутман таң достор, бул казанда даярдалып жаткан тамактын жыты буркурады. Ош шаарында убактылуу жайгаштырылган обсервацияда жаткан жарандарга даярдалып жаткан учуру. Эртең менен каша, майыннан чай, түшкүсүн витаминдүү салат, күрүч шорпосу эт менен, перловка шорпосу, нан жана чай. Ал эми кечки тамакка рагу эт менен, нан, май, сливичное масло берилет. Эскерте кетсек, меню күн сайын өзгөрүлүп турат, деди ал. Эске салсак, стационарларда 246 бейтап жатат. Алардын ичинен 10 адам оор абалда, жана анын ичинен 5 реанимацияда. Булак компресс. Нокат районунда коронавирус аныкталып, каза болгон 87 жаштагы карыянын сөөгүн көмүүгө катышкан тургундар обсервацияга алынды. Бул тууралуу Ош шаары жана Нокат Кара Суу райондорунун коменданты Малик Нурдинов билдирди. Анын айтымында маркумдун сөөгү жерге карантиндик режимде берилди. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышкан жарандарда байланышта болгон үчүн обсервацияга алынды. Кечээ 9 апрелде Нокат районундагы ооруканада коронавирус аныкталып дарыланып жаткан 87 жаштагы эркек киши көз. Белгилүү болгондой, каза болгон жаран умрага барып келген. Нокат районунун Ынтымак айыл өкмөтүнүн тургуну болчу. 20 март күнү коронавирустун белгилери менен ооруканага жаткырылган. Бейтап кечээ 9 апрелде 5-6 адамдын катышуусунда жерге берилди. Нокат аймактык ооруканасынан каза болгон карыя өз ажалы менен көз жумганын билдиришти. 87 жаштагы карыянын өпкө жана жүрөк оорулары күчөп кеткен. Маркум коронавирустун жеңил түрүн алып жүрүүчү катары ооруканага жаткырылган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коронавирустан жалпы 5 адам каза болду. Екатеринбургтан келген кыргызстандыктардан коронавирус аныкталган жок. 6 апрелде Екатеринбургтан Бишкек шаарына келген 17 адамдан ПЦР анализ алынган. Бул тууралуу бүгүн 10 апрелде Саламаттык сактоо министринин ордун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында аталган жарандардан коронавирус инфекциясы аныкталган жок. Буга чейин маалым болгондой, жүргүнчүлөрдүн ичинен 2 адам Ички иштер министрлигинин ооруканасына, 3 адам жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылган.
12 адам обсервацияга алынган болчу. Ал эми кече 9 апрелдеги брифингде Тышкы иштер министринин ордун басары Нуран Ниязалиев Екатеринбургтан чартердик катта менен 17 жаран алынып келгенин, алардын ичинен 7 адамдын биринчи анализинен коронавирус чыкканын билдирген болчу. Маалымат булагы баракелде. Бишкектеги ош базарында азык-түлүктөрдү, жашылча жемиштерди жана эт сатуу эркин жүрүп жатат. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык Бишкек шаарынын комендатурасы азык-түлүк коопсуздугун толугу менен көзөмөлдөөдө. Коронавируска байланыштуу Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалал Абад шаары, Ноокат жана Кара Суу Сузак райондорунда 2020-жылдын 25 мартынан саат 8:00 баштап 15 апрелге саат 8:00 чейин өзгөчө абал киргизилген. Таласта коронавируска карата текшерүүгө алынган айдоочудан оорунун белгилери табылды деп тартылган видео боюнча иликтөө жүрүп жатат. Бул тууралуу Турмуш басылмасына облус жетекчисинин ордун басары Кыял Жанузакова билдирди. Өзүңүздөр билгендей, Талас облусунун аймагында бир гана чоң капка посту иштеп келген. 21 марттан баштап республикада түзүлгөн кооптуу жагдайга байланыштуу Талас районунун Талдыбулак айылында санитардык карантиндик пункт түзүлгөн. Бул пунктта башында анализ алынчу эмес, кийин бизге Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан экспресс-тесттер келип, санитардык карантиндик 2 постто тең сырттан кирип жаткан бардык жарандардан тест алынып баштаган. Ал тестте шектүү анализдер чыккан учурлар болгон. Андай учурлар жарандарыбызды обсервацияга алабыз. Атайын мобилдик топ аны жакынкы обсервацияга жаткырып анализ алынып, ал Бишкек шаарына жөнөтүлөт. Бишкектен жыйынтыгы келгенче ал адам обсервацияда болот. Бул видео боюнча айтсам, ал жаран чоң жүк ташуучу унаанын айдоочусу. Андан дагы шектүү деген анализ чыккан. Бардык документтер толтурулуп, колуна берилип, анализ чыкканча обсервацияга жатышы керектиги боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ал жаран тил кат берип, өзүнүн ордуна кеткен. Биздин дарыгерлерден ал жаран боюнча тиешелүү аймакка толук маалымат жөнөтүлгөн. Мындай транзиттик багыт менен жүргөн айдоочулар жөнүндөгү маалыматтар бардык органдарга берилет. Видео боюнча укук коргоо органдары тарабынан териштирүү жүрүп жатат, деди ал. Маалымат булагы Турмуш Кейчи. Азыр могул жаңы эле наркы бетке кайрылганы кирген 08 регион. Мына экөөнөн тең айдоочусунан дагы жанындагысынан дагы положительный коронавирус деп мынакей Кайынзаводдогу пост азыр кайра артка кайрып Таласка киргизбей кетирип атат. Мунун документимди кайра бердиңерби? Алып кетти өзүнө. Мынакей могул автоунаа 08 893. Айдоочусунан дагы неме чыгып атат. Жанындагысынан дагы положительный тест менен азыр мына кайра артка буруп жөнөтүп атат. Азыр бул ичинен бурула албай посттон өтүп, азыр келен жерден кайра бурулуп бери айдап келет.